Кудайдын чакырыгы 12 ноябрь. Менин сага болгон ырайымым жетиштүү. Анткени менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. Павлдун каттарынан. Кудайдын жолдору адамдыкындай эмес. Баары кыйкырып, күчтүү бол, алсыздыгыңды көрсөтпө деп жатканда, Кудай алсыздыгыңды моюнга алып, мага алып кел. Анан мен сени менин күчүм менен толтурам дейт. Ушунчалык кызганчактык менен кызмат кылган Павлдын башынан көп нерселер өткөн. Оорулар, куугунтуктар, чарчоо, жалгыздык, жек көрүү. Бирок так ошол адамдык күчү кетип, чегине жетип турганда, Кудай ага, Кудайдын күчү сен алсыз болуп турганда көрүнөт деген. Ага кызмат кылып жаткандарды Кудай супер күчкө толтуруп, тоону томкоруп, ойду омкоргудай жөндөмдүүлүк берип койбойт. Анткени биздин күчүбүз Кудайда, ага таянууда. Кудайдын күчү бул кандайдыр бир энергия эмес. Ал Кудайдын биздин жашообузда реалдуу түрдө катышы. Мен болбой калдым, чарчадым дегенде, ал мен жаныңдамын дейт. Ыйса жеңилип калгандай болуп айкаш-чыгыштай илинип турган. Бирок анын ошол алсыздыгында улуу күч болгон. Ал күч менен Ыйса өлүмдү жеңди, күнөөнү жеңди. Оор болуп жатабы? Жашырба. Кудайга кандай болсо, ошондой ачык айт. Күчүң жок болуп жатабы? Күчтүү сыйынуудан жана Кудайдын сөзүнөн изде. Алсыздыгыңды моюнга алууң менен Кудайдын кийлигишүүсүнө орун берип жатасың. Сен эмес, сен аркылуу ал иштесин. Кудай жеткилең жана супер адамдарды издебейт. Моюн сунуп, сени менен баардыгын кыла алам, баардыгына жетишем дегендерди издейт.